Трибуна гезитинин башкы редактору Ырысбек Өмүрзаков анын кабинетине жардыруучу заттар атайын ыргытылган дейт. Айта кетсек, 4 март күнү УКМКнын кызматкерлери имаратта бомба катылган деп келишкен. Башка элдин коопсуздугу үчүн журналист аларды санкциясы жок болсо да тинтүүгө киргизип жиберген. Текшерүүлөрдөн кийин алар эч нерсе табышпай, жадагаса жетекчилигине да таза деп кабар беришкен. Бардык жерди карап чыкты, столдун үстүн, столдун астын, коробкаларды, шкафтын için кагаздардын арасын бүт баарын карап чыгып туруп, ош жерден ГУРдун балдары телефон менен биринчи зам министрге МВДнын телефон чалып эчтеке жок экен деди. Кабинетке келген кызматкерлер столдо турган чуу китепти мактап сурапта алып кетишкен деди ал. Китеп Мореки 7 апрель жана түштүк когалаңы 2010 журналисттин көзү менен деп. Анан bir жазып бербейсизби деп туруп, bir 3-4 кызматкери китепти сурады. Анан аларга жазып бердим, баары эле бирден китеп бизге дагы бериңиз, сонун китеп экен, бүт документальный экен деп эле ага офицерлери ушундай баа берип атканда туура эле иш болгон экен деп мен дагы аябай сүйүнүп калдым. Мына ушундан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин редакцияга дагы 20дан ашык Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы менен УКМКнын кызматкерлери күбөлөрдү кошо алып келишип, тинтүү жүргүзүшүп, столдун астынан 3 граната салынган коробканы алып чыгышкан. Баардыгынан кызыгы өздөрү менен кошо 3 понятое алып келиптир да, күбө. Ошол жерден эле биз кайра карап чыгабыз деди. Караганда карай бергиле дедим. Ошо мен стөлдүн астын бир карашты, стөлдүн үстүн бир карашты, компьютердин капталын бир карашты, оң жак, сол жагын бирден карап чыгышты дагы, түзмө түз барып туруп, дагы бир столдун астында турган коробканы ачып эле, ошол жактан 3 граната алып чыкты. Ал эми кийин столдун үстүндөгү 3 китептин ичинен гранатанын запалдарын табышты. Алар китептин ичи тешилип салынган экен. Алар топтошуп киргенде ким эмне кылып жатканын көрүү мүмкүн эмес болду. Буга чейин китептер сатыкка да чыккан. Ошондон алып өздөрү менен кошо алып келип коюшту деген божомол бар деди журналист. Балким мурун сатыкка чыгып кеткен китептерди сатып алыштыбы. Аны мен көрө албай калдым да. Bir 18 квадрат метрде 20дан ашык киши жүргөндө 25 киши мен санагам. Аны карай албай да калат экенсиң да. Мыйзам боюнча бүт баарын чыгарып оперативниктер кириш керек болчу. Оперативниктер кирип туруп аны тапса бүт баарын опечатать этип, а булар следователи дагы кошо келди, оперативниктер дагы кошо келди, понятойлор дагы кошо келди. Бүт даяр болуп келген да. Алардын профессионалдык деңгээлдери да төмөн, окуя боюнча бири-бирине кошпогон протоколдорду түзүштү деди Ырысбек Өмүрзаков. Ал дагы колдун издери болушу мүмкүн. Тийбегиле десем, бир ага лейтенант бар экен, орус улутундагы жигит экен. Ал алып эле вот они гранаты деп эле бири-бирине бере баштады. Анан ошонун натыйжасында 4 служба 4 türlü protokol түздү да. Ошо bir протоколунда стол үстүндө бирөөндө мен айткандай коробканын ичинде табылды деп башаламан протоколду түзүлүп калды. Ырысбек Өмүрзаков бул ишти 7 апрель жана түштүктөгү окуялар журналисттин көзү менен деген даректүү китебинин жарыкка чыгышына байланыштуу деди. Анткени анда кандуу 2 окуя тең тастыктоочу материалдар менен жазылып чыккан. 7 апрелде бул курал пайдаланган төңкөрүш деп аталып атат. Это вооруженный переворот. Это однозначно. Анан кайсы жерден ким өлгөнүн ошонун баары берилип атпайбы. Бул площадьта көп эле башка жерлерден өлүп келген. Площадька бүт баарын ташып келишкен, площадьтан өлдү. А биринчи медицинский свидетельстводан каяктан кайсы өлүп келгендер бар. Алар бар, документтер. Медицинский документтердин баары бар да первоначальный. Аны кийин жасап чыгышты, а бирок жасап чыккандан кийин первоисточник баары кала берет. Журналист катары билебиз да.
Басма сөз жыйынынын аягында Рыспек Өмүрзаков өзүн жабырлануучу катары эсептей тургандыгын билдирди. Хочешь, не хочешь, каалайсың, каалабайсыңбы, мен потерпевший болуп калып атам. Эмне үчүн дегенде, бул мени ушу бирөө подставить этем дегенден кийин, ал ачык айкын болуп көрүнүп калып атат. Кыргыз ГЭСтер биримдигинин тең төрагасы катары трибуна ГЭСине байланыштуу бул окуяны бийликтин саясий буйрутмасы гана эсептеймин. Себеби акыркы кезде өзүңүздөр билесиздер, биздин ушул КГБнын ушу биздин катарга кирген ГЭСтер аркылуу өлкөдө болуп аткан чындык чагылдырылып жатат. Биз бийликтин туура эмес багытта бара жатканын сындап келе жатабыз. Анын ичинде ушул азыркы айтып аткан ушул китебине байланышкан версияны дагы туура көрүп отурам. Себеби дегенде бул китепте ушул 7 апрель жана 2010-жылдагы түштүк кол алаңы ошого байланыштуу окуялар баягы медициналык документтер менен ар кандай ушул тергөөнүн алынган документтер менен тастыкталып, ошол күнү элдик ыңкылап эмес, куралдуу төңкөрүш болгондугун далилдеген материалдар бар. Бул жанагы 7 апрелдин ушул баягы ушул гадавчинасы жакындай баштаганда ушул китептин чыгып кетиши бийликке күтүүсүз болду. Буларга урулган чоң сокку болду. Мындан тышкары дагы бир версияны мен ушул жерде айтып коюшум керек. Эгерде китепти окуган адамдар болсо, ал жерден так эле көрүнүп турат. Ушул акыркы кездеги ата журттун 3 депутатына байланыштуу дагы ал жерде материалдар бар. Бул жагынан дагы ушул бийликтин саясий буйрутмасы экендигин далилдеген материалдар ушул китептин ичинде камтылганда, жалпылап айтканда, кайсы жагынан алып карабайлы бул бардыгы саясий буйрутма болуп эсептелет.